Бул жер Зул Хулайфа деген миқат. Ошол чек, ушул чектен ажылар ниет кылып умра ажылыкка кетишет. Жактарга кирип дараттарды алып, гусул алып, ихрам кийим кийип, умрага болсо умрага ниет кылып, ажыга кетип атса, ажыга ниет кылып ушул жерден кетет. Аябай сонун курмаларды карасаңыздар, ошол сорту курманын мекени өзү Медина шаарында. Машалла, аябай сорту башкача экен. Чоң, биздин кандек өрүк деп коелу. Ушундай өрүк сыяктуу аябай чоң экен, машалла. Уже пыша баштаптыр. Бул жакта машалла саргайып калыптыр. Андан кийин пышат. Бир айдын ичинде Кудай кааласа курмалар дагы пышат экен. Машалла, машалла. Бул жакта ихрамдарын кийип, ажылар ниет кылып Меккеге карай жол тартып атышат. Ошол Зул Хулайфа деген бул жер ар шаардын, ар жердин, ар аймактын өзүнүн кире турган чеги болот. Ажылыкка, умрага мединалыктар ушул Зул Хулайфа деген ушул орундан киришет. Ажылыкка, умрага ниет кылып, ихрамын кийип, Меккеге карай аттанышат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү ушул Зул Хулайфага келип, дем алып, ушул жерден ажылыкка аттанган, умрага аттанган. Машалла, ойноп жүрөт. Ар кандай. Мына короосу кызыл болот экен мунукучу. Кызыл коро. Машалла. Кудай кааласа бүрсө күнү ажылык күндөрү башталат. Андан кийин ажылар Мина өрөөнүнө кетишет. Андан кийин Арафат деген өрөөнгө барат. Андан кийинки 3-чү күнү курбандык чалынып, айт майрамы башталат. Жана башка амалдар бар. Ажылар аны аткарышат, Кудай кааласа.